Саламатсыңарбы урматтуу балдар. Бүгүн 8 класстар үчүн кыргыз адабияты сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы Барпалыкуловдун өмүрү жана чыгармалары. Алгач сабактын максаты менен тааныштыра кетсем. Окуучулар Барпалыкуловдун өмүрү чыгармачылыгы менен таанышышат. Өз билимдерин өркүндөтүү менен дүйнөгө болгон көз карашын калыптандыра алышат. Ата-бабалардан калган баалуу мурастарды сактоого тарбияланышат. Кыргыз элинин залкар инсандардын бири улуу акын Токтогулдун шакирти Барпалыкулов 1884-жылы күзүндө азыркы Жалал Абад облусунун Сузак районундагы 20-партсез колхозу тейлеген Ачы деген кыштагында Томаяктын үй бүлөсүнө туулган. Атасы Алыкул Шамырза уулу көрүнгөндүн малын багып күн өткөргөн киши болгон. 9 баланы өстүрүп, адалдан түктүү малы жок кедей үчүн оңой олтоң жүк эмес эле. Айласы кетип, балдарынын жаштыгына карабай, улуурактарын байларга мал айлыкка берет. Барпы да эс тартканы Мадалы, Назарбай деген байлардын малын багып, отунун алып гүлүн чыгарды. Кийин Ызакбайдан малай болуп жүргөн. Барпы бала кезинде башынан кечирген күндөрү жөнүндө мен көргөн күндөр деген ырында мынтип эскерет. Атакем мени сүйүп, балам деди. Ач калдык, сени малай салам деди. Ошентип Назарбайга болдум малай, малайлык туткунда жүрдүм да алай. Ушундай оор турмуш кечиргенине карабай, Барпы ырчылык өнөргө эрте аралашты. 16 жашка чыгып чыкпай, акындык даңкы эл арасына жайылды. Акындын өзүнүн айтымында атасы Алыкулдан Залим хандар азабы деген ырды үйрөнгөн. Ал ырда Кокон хандарынын катаалдыгы сындалат. Демек, Барпынын акын болушуна атасынын салымы бар десек болот. Барпы 30дан өткөндөн кийин малайлыкта жүрүп, Октябрь төңкөрүшү жеңгенден кийин гана эркин, өз алдынча жашады. Алдыңкылардан болуп, жаңы турмушту түптөп, көч башында болду. Союз кошчу жана өз ара көмөктөшүү топторунда кызмат өтөп, айыл кеңешинин орун басары да болуп жүрдү. Өткөн оор турмуш өз таасирин бердиби? Барпы 36 жаш курагында катуу ооруга чалдыгып, 2 көзү тең мүдөмүктөп калат. Барпы балалыгында ит көрбөгөн азапты көрдү. Байларга малай болуп жүрүп, ден соолугунан ажырады. Ал ыр-саптарында балалыгында көргөн кордуктарды эскерет. Алсак, Назарбайдын күн сайын айткан зар сөзүн бир ырында ишитет. Пул бергенмин атаңа, кызын баалап береби, өткөргөн менин акыма, деп наристе малайын кекетет. Бала эмес чоң кишинин алы жетпей турган жумушка чегет. Ошол убактагы азап тозоктору жөнүндө ырында мындай дейт. Суукта колум үшүйт куурап какшап, бутумду суук алган жүрөм аксап, бергени ичериме мага атала, жатканым иттер менен саманкана. Мына болочок акындын көргөн күнү, ичкен ашы, жаткан жери Назарбайдын азабына чыдоого болбоду. Барпы өлүк менен тириктин ортосундагы бир макулук болуп калды. Атасы келгенде көз жашын көл кылып ыйлады. Ата кантсин, эмне болсо да бала деген бала. Назарбай менен мамилесин үздү. Балам жаш, ырайым кыла көр деп жатып, Калматбайга кол бала кылып берди. Бирок абал өзгөргөн жок. Байдан бай абыла эмес, бардыгы сук. Кедейди эзип жеген арам тумшук. Калматбай айырмасыз Назарбайдан, азаптан азапка өттүм, кетти айлам, деп көргөн күнүн баяндайт. Айлаганча чыдады, ыйлады, акырында атасын дагы кыйноого салды.
кийинчерээк бой тарткандан баштап Ызакбай, Матисак, Абды, Сулайман, Караби дегендерге чейрекер болуп жүрөт. Ошентип эчен жерден ырайымдуу боорукер байды учурата албады. Биринин экинчиси ашып түшкөн зулум, ачкөз, алдамчы болуп чыкты. 8 жаштан тартып азаптан азапка өтүп, иттер менен саманканада жатып, күнү түнү уйку көрбөй, байлардын малын багып, отун жагып жүрүп, Шорду Барпы 11 жашында көз оорулуу болот. Бирок эч ким ырайым кылган жок. Жумшай берди, иштете берди. Жабышкан оору өз тамгазын басып өттү. Бир көзүнө ак түштү. Убакыт өткөн сайын убайлуу малайдын да сөөгү катып, көзгө көрүнүп, өзүнө окшогон койчу колоңдордун ортосунда баркы көтөрүлүп, ыр чатала баштады. Бул сөз Айыл апага да угулат. Азыраак жамакчылык жайы бар Назарбайдын дагы кулагы муну чалып калат. Өз малай менен ырдашып көрмөкчү болот. Ыңгайлуу учур таап, Барпыны жектеп, кордоп кирет. Барпы да тилин кайра тартпайт. Анын сөздөрү чыйрак, оттуу чыгып, тим эле тийген жерин каарып өтөт. Назарбай тырчыя түшөт. Тилиңден келгенди колуң менен, бутуң менен иштеп көрчү деп, иш үстүнө иш кошот. Барпыга ооз ачарлык убакыт берген жок. Бирок жаш малайдын көздөгөнү ыр, уктаса түшүнөн, ойгонсо оюнан кетпейт. Арадан 6 жыл өттү. Барпы 14 күздүн 14 кыштын жүзүн көрдү. Өмүр малайлыктын торунда. Ары ойлонду, бери ойлонду. Бул бойдон жүрө берсе, өлөр өлгөнчө малайлыктан кутулууга жол да жок, шарт да жок. Күндөрдүн биринде багып жүргөн малын байдын үйүн көздөй айдап жиберет да, Мака Торпок деген жердеги тайекелеринин айылын көздөй сапар тартат. Тайекелеринин айылында жүрүп, аз-аздан ырдай баштайт. Ошол жерде биринчи жолу эл жолуган жыйында ырдайт. Адепки эле ырында элге кайрылып, башынан өткөн азаптарды айтып өтөт да, байлардын, болуштардын, бийлердин бетин ачат. Ук, калайык, зарымды, түшүнтөйүн алымды, күйгөнүмдөн ыр кошуп, аттанып чыктым жыйынга. Болуштар бийди кемсинтип, салып жүрөт кыйынга. Эсен жүрүп жетилсем, ырдаармын билип сонунду. Тааныймын шондо жолумду. Бул жерде кичинекей ырчы өзүнүн муң зарын эзген жакшыларды ырдап гана тим болбостон, келечектен үмүткөр экендигин, өзүнүн жолун тааный тургандыгын көрсөтүп турат. Барпынын кайсы ырын окубайлы, анда акындын кеңешчи, таянычы көпчүлүк эл. Анын ырларында өзүнүн гана керт башына таандык максат, ой пикир айтылбастан, элдин ою, мүдөөсү айкалыш айтылат. Күн сайын Барпынын дүйнөгө көз карашы кеңейип, эл арасындагы терс көрүнүштөрдү даана көрө баштайт. Ошолорду айтып, билбегенге билдирип, туйбаганга туйдуруп коюу бирден бир мойнундагы карызым деп билди. Акындын Бузуку, Ушакчы, Питина деген ырлары эл арасына чуу салып жүргөн чуу куйруктардын, жорук жоосунун бей бечараларга салган акыр замандарын, аларды 1001 ушак ээрчип жүргөндүгүн көрсөтүү менен сатиранын өткүр найзасына салып, элдин каарына кактайт. Бул сыяктуу бөөн чаяндарды колдоочулар ким деген суроого Барпы мындай деп жооп берет.
Бузуку жамандаса сөзүн коштойт. Улук калыс эмес, бузук окшойт. Акыйкат сөз. Улуктар бузук болбосо, майдалары кайдан бармак эле. Жөлөнөр тоосу бар үчүн эл ичине бүлүк салып жүрүшөт да. Барпы жалганчылардын да, жөлөпкөрлөрдүн да, келесолордун да өздөрүнө ылайык мүнөздөрдү таап сүрөттөп, мыйыгынан күлүп коет. Ар түрдүү мүнөздөрдү өздөштүрүү Барпынын турмуш чындыгынын сүрөтчүсү кылат. Акындын жигиттердин жакшысы же жаманы, кыздардын жакшысы же жаманы, аялдардын жакшысы же жаманы жөнүндөгү психологиялык портреттери турмуш деталдары менен толукталып, өздөрүнө тиешелүү боёктор сүртүлгөндүктөнбү айтор биринин экинчиси айырмаланып турат. Окуучулардын көз алдынан мүнөздөрү, кылык жоруктары бири-бирине окшобогон оң жана терс каармандар чуашып өтө берет. Кыргыз акындарынын арасында кеңири таркалып, көп айтылып жүргөн ырлардын бири Аккан суу. Бул темада теңи жок Токтогул, Ботобай сыяктуу бир топ акындар ырдаган. Алган темасы бирдей болгону менен ар кимиси өзүнчө чечкен. Жеңи жок динге байланыштырса, Токтогул жаратылыштын бир көрүнүшү катары баяндайт. Ал эми Барпынын Аккан суусу атап кеткен акындардыкынан өзгөчөлөнүп турат. Акын бардык касиеттерин Кудайдын кудуретсиз бөлүп, турмуш чындыгы менен байланыштырат. Аккан сууну жер эненин бир баласы катарында ырдайт. Барпынын күнгө арнаган философиялык ыры жогорку поэтикалык деңгээлде жазылган. Ал ырында жердин да, адамдын да, айбандын да, өсүмдүктөрдүн да өмүрү күн дейт. Күндүн касиеттерин айтып келип, миңдеген кылымга айта келсек чынында, жалгыз өзүң күбөсүң, замандар өттү, сен калдың, өлбөстүк ашкере, түркүксүңбү бир өзүң, деп күндү өлбөстүктүн символу катарында көрсөтөт да, өзүнүн ырларына күндүн өлбөс нурларынан канат тилейт. Акындын Шамал, Ажал деген ырлары да жогору жакта атап кеткен философиялык мааниде жазылган. Көркөмдүк жагынан болсун, мааниси жагынан болсун, бул ырлар кыргыз адабиятындагы көрүнүктүү орундардын бирин ээлейт. Барпынын чыгармачылык ишинин башталышы эки кылым тогошкон мезгилге туш келет. Акын Октябрь төңкөрүшүнө чейинки чыгармаларында элдин караңгылыкка кептелип, оор күндөргө туш болгонун, ал эми үстөмдүк кылган таптын өкүлдөрү өкүмүн өктөм жүргүзүп, элди эзип жатканын, өзүнө окшогон жарды жалчылардын күнүмдүк кунарсыз тирилигин ырдады. Чыгармачылык жактан такшалуу, келечекке болгон умтулуу, прогрессивдүү кадамдар акындын теңдик бир күн жарк этер деген ырынан ачык байкалат. Акын эс тарткандай эле социалдык теңсиздикти баамдап, эзилүүчү ким экенин ажырата баштайт. Ошондой эле анын ар кандай теңсиздикке, акыйкатсыздыкка, алдамчылыкка каршы сезим ойгонуп калганы чыгармачылык эволюциясынан даана байкалып турат. Барпы акын катары калыптанып отуруп, эми чыгармачылык тематикасын башка багытка бурду. Акындын Алдамчы Эшен, Сук Молдо, Мадалы Ажыга, Эмчилерге, Эмне бар бул жерде, Сопу деген ырлары дин өкүлдөрүнөн ашкан алдамчылыгын ашкерлейт. Мунусу үчүн Барпы жазага да тартылып жүрдү. Бирок жеринен акыйкат адам ага болмок беле. Аларды мыскылдап, тартынбай, бетине чындыкты айтып,
чыгармачылыгын бул багытта улам күчөтүп отурду. Барпыны дин базар, мусулманчылыкка каршы адам деп айтууга болбойт. Ал мусулманчылыкты элден кем эмес туткан. Жогорку ырларында акын айрым молдо сопу ишендердин динге жамынып алып, жасаган жагымсыз иш-аракеттерин, элди алдап, башын айлантып жатканын ашкерлеген. Барпынын мыкты акын катары калыптануусу анын сүйүү ырларынан дана көрүнөт. Ал сүйүү ырларын жаратуу үчүн чыгармачылык булак катары оозекелдик сүйүү ырларына кайрылды. Сүйүү барпынын жалындаган ички кумары менен тереңге да, бийиктикке да эркин чабыттап, көңүл черин каалаганча жазып, бир акындык дараметин шакыратып төгүп ырдаган ыры. Акын махабатты канчалык эргүү менен ырдаган сайын, махабат да аны башка ырлардан ошончолук бөлүп, бийиктикти берет. Барпынын махабат темасындагы гүл кыздар, мөлмөлүм, мырзайым, лөлүкан, буракжан, гөзал кыз, кара көз, ак дилбар, тартип, дилбарым, өзгөчөм, алтын, ак жылдыз сыяктуу ырларын билебиз. Булар жалпы кыргыз акындар поэзиясындагы сүйүү лирикасынын жалпыга маалым классикалык үлгүлөрүнөн болуп калды. Барпы чыгармачылык жактан такшалып, калыптанып отуруп, кыргыз чергесине жаңы турмуштун келгенин ыр менен тосуп алды. Теңсиз заманда запкызын көп тарткан акын үчүн, жалпы эл үчүн бул үлкөн ийгилик, жаңы доордун башталышы эле. Октябрь жеңишин жар салуу менен акын ар кандай формадагы ырларды, талим-тарбияга карк санаат насыялар жаратып, элди ак жашап, ак эмгек кылууга үндөп ырдай баштады. Анын чыгармачылыгынын акыркы мезгилдериндеги кандуу согуш чыкты. Эми акын элине кайрат берип, эрдикке үндөдү. Жеңиштен соң элдин жаңы турмушу, жаркын тагдыры, келечек ээлери, жаштардын үмүт тилегин ырга салды. Ошентип барпы акын катары улам турулуп, канат байлап, калыптануу менен элдин турмушун, анын эки доор басып өткөн тарыхый жолун өз чыгармачылыгында дамаамат чагылдырып отурду. Анын чыгармачылык эволюциясы эл турмушунун өнүгүшү менен ириш аркак бирге каралат. Даанышман акын Барпалыкулов 1949-жылы 9-октябрда Фрунзе шаарында, азыркы Бишкек шаарында дүйнөдөн кайтты. Сөөгү калаанын түндүгүндөгү Аларча көрүстөнүнө коюлду. Эми балдар, Барпалыкуловдун өмүр таржымалы, анын чыгармалары тууралуу түшүнүк алдыңар деген ойдомун. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды бышыктап алуу үчүн суроолор берилди. Суроолорго көңүлүңөрдү бургула. Биринчи суроо: Барпынын өмүр жолунун урунтуу учурларын айтып бергиле. Анын балалыгы кандай шартта өттү? Экинчи суроо: алгачкы чыгармалары, алардын тематикасы кандай? Үчүнчү суроо: анын ырларын кандай тематикаларга бөлүүгө болот? Төртүнчү суроо балдар: ак кымкаптан тон албайм, ак күмүштөн сом албайм, ар кимди барып бир мактап, ары жок ырчы боло албайм. Эмне үчүн Барпынын адамдык, акындык позициясы катары каралат? Бешинчи суроо: өткөн доордогу ырчыларды кандай топторго бөлүүгө болот? Мына балдар, ушул суроолорго жооп беребиз. Тапшырма: Барпынын акын катары калыптанышындагы негизги учурларды бөлүп көрсөткүлө. Экинчи тапшырма балдар: Барпалыкуловдун ырларын жаттап келесиңер. Ушуну менен
бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.